Азыр сиздер жата турган гостиница Медина Флот Тауэрс деп аталат. 2024 ишке берилип баштаган гостиница. Жакын гостиница, жаңы гостиница. Кебилер болот, жакын болот, бирок ичи эски болот да. Багелер айта берет, биздики жакын гостиница, бирок мен жата берем ибадатка, сиз жата бересиз. Бирок пакистанецтер келип 10 күн, 20 күн жашагандан кийин бир 20 миң пакистанец индус жатып койгондон кийин сиз анын жытына жашай албайсыз. Сиз анын тамагына жашай албайсыз. Кээ бир гостиницалар жакын болот, бирок алыс болот, бирок жаңы болот да. Ошон үчүн мына бардыгыңыздарга ачык көргөзүп бердик. Мейли кичине акчасы разницасы бар, бирок жакын гостиница, жаңы гостиница. Эми мурун тамак ашты гостиницага ташып келет эле. 4 кишиден жатасыздар, сиз 10 күн бою тамак ташыганда комнатанын ичи кандай болуп кетет элестеңиз. Азыр сиз ушу балдарыңызга Аллага шүгүр деп коюңуз. Сизге кичине акчага карабай, жаңысын, жакшысын, устаз менен жакшы комфорт плюс пакет тандап бер. Шведский стол дегенде болот. 2 мал тамак. Дүйнөлүк стандарттагы жөн эле мындай столовый эмес. Столовый деле шведский стол деп чыгарып атпайбы? Дүйнөлүк стандартка туура келе турган шведский стол мал 2 мал тамак аш. Тамак ашы кайсы саат 6:30дан саат 10га чейин иштейт. Кирип чыгып ичип берсеңиз болот. Эми биринчи кирсеңиз албетте жаңысы каалаганыңызды жейсиз, каалаганыңызды коесуз. Андан кийин комфорт плюс ушу пакеттик гостиницанын сервисине обслуживание болот. Күндө комнатаны жаңыртып туруш керек, чай пайларын алмаштырып туруш керек. Кээ бир гостиницаларды ушу көргөнбүз. 5 күн кубалап жүрүп полотенцасын алмаштыра албай койгонун көргөнбүз. Шампуньдарын коюш керек, жана башка нерселерин коюш керек, ошол жагына каралат. Андан тышкары мынакей мурун Мадинага Мекеден автобус менен 7-8 саат барат элек. 9 саат, 10 саатка чейин болуп кетет. Жолдо токтойт, намаз окуйт, анан 5-өө кетип калган, 5-өөнү таап келем десең бирөө жок, бирөөсүн издеп келсең ал апасын издеп кетип калган. Жолго барганча, биз барганча, Меккеге барганча 10 болот эле. Бул уже чортап калды, соолуп калды бул. Гостиница уже автобустан холодильникти эмени, кондиционерди өчүрүп кой, күйгүзүп кой, ызып кеттик, үшүп кеттик, ушундай проблема болот. Барганча түгөм калат эле, жайгаштырганча түнкү 1 болот эле. Анан уже бул эң алгачкы умуразы да, биринчи умураны жакшы энергия менен, күч менен аткарыш керек эле. Бул уже уйкум келип атат, чыккым келбей атат, эртең чыгайлы дегендер башталат. Ошону карап туруп азыр не кылдык биз? Аллага шүгүр азыр поезд коюлган. Заманба поезд азыр отурабыз, 2 саатта жетебиз. Спокойно саат бул жактан 2ден чыксак, барабыз дагы поездга отурабыз. Поездда скорость көргөзүп турат. Бул жакта 200 менен кетип атат, 300 менен кетип атат. Кызыл деңиздин жаны менен кетет да. Ошол жерде кыбланын кайсы жакта экенин көргөзүп турат. Кааласаңыз намаз окусаңыз болот ошол жерде. Чай пай сата турган жери бар, эзал уктап бара турган бар. Бир көз ачыңызды жумганча Мактат устаз ошол наушниктер берилет ар биздерге. Ошол жакта намаз окуп дагы, сабак окуп дагы кааласаңыздар уктап эзал 2 саатта жетип каласыздар. Барып уже шамга чейин жайгаштырып, күлүштөрдү таратып, ал жакта да шведский стол. Ал жакта дагы Воко деген гостиница, дүйнө жүзүн боюнча 20 брендированный гостиница бар. Ошонун ичине кире турган гостиница да. Ал жакта кааласаңыздар 24 саат бою автобус калаптап турат. Андан кийин кааласаңыздар Ибрахим Халил деген бар. 2 көчө бар. Мындай Ажият деген көчө бар. Өйдө да мындайчы. Сиз ылдыйга түшө алышыңыз мүмкүн, бирок кайда өйдөгө жөө чыга албайсыз да. Бул көчө түз. Сиз гостиницадан чыкканда балким кебилерге күлүч тийзе, жана саат көрүнүп турат. Ошого ориентир аластагы жаштар 24 саат бою жөө барып келе берсеңиздер болот. Ошол жактан эле. Андан тышкары мынакей бул жакта устаздын сабактары болот, зияраттары болот. Ар бириңиздерге дагы анан аманат бир сураныч, ар бириңиздерге бул жакта кымбат наушниктер берилет. Сиз 1 километрден эле Мактат устаз тияка жыл, бияка жыл деп коет. Ошону жоготуп жибергендер болот, ундуп койгондор болот. Анын бирөөсү $50 $100 чейин суранат. Ал компаниянын мүлкү. Сиздерден кийин да башка бирөөлөр колдонуп келет. Сиздерге наушник алып алалы деп айттыбы? Ошол биз зарядтап беребиз, ошону сайып коесуздар дагы болду. Устаздын сабактарын мындай зияраттарга чыккандарда угуп бересиздер. Бул жакта программаларыбыз бар, ар бир нерсени айтып берип турабыз, ар бир нерсени көргөзүп турабыз. Андан кийин бул жакта мынакей апаларыбыз жаңы келгенде адашып калат, ар кандай болуп калат. Ошон үчүн бул жактан жаш устазаларды алып келгенбиз. Сиздерге 24 саат бою Кудай буйрса, алып барып алып келип көргөзүп турат. Андан кийин список кылат, кип намаз окуйт. Намаз окуп жүргөндөр болсо, дуаларды жаттатат. Жаңы намаз окуп жүргөндөр болсо, аларга намаз окуганды үйрөтөт. Кандай кылып окуйбуз, кандай кылып чыгабыз. Андан кийин эркектерди коймун биз кызмат кылып жүрөбүз. Мен өзүм ажы башчы эмесмин. Мен өзүм алым эмесмин. Мен жөн эле ушул жердеги кызматкермин. Ушул жакта сиздерге кызмат кылып, сиздердин компаниянын ушул жакта системасы, кайсы жакта кемчиликтери бар, эмне туура эмес болуп атат, эмне туура болуп атат, ошолордун баардыгын кеткенче контролдоп сиздер менен чогуу болобуз. Аразында устаз чарчаганда сиздер менен чогуу мешитке чыгып, нар жак бер жактарын көргөзүп турабыз. Устаздар сиздерге сабак өтүп турат. Устаздын сабагына катышайык. Бул жакта ушул жакта жалдырап келет бизгечи, гостиницаңарга киргизип койгулачы. Устаздын сабагына катышайык десепчи.
Тилекке каршы кээбилер гостиницада уктап жатат да. Бул жакта сабакка катышайын деп кээбилер жалдырап жүрсө, биздикилер бияка келип ол уктайт. Уйкуну кичине азайтайык туугандар. Эми ушул жака сиз жакшы ниет менен келдиңиз, Алла көрүп турат. Но чарчадыңыз, чарчаганыңыз аз кетет азырчы. Бир уктайсыз дагы тамак аш ичесиз. Ошон үчүн мына курма бакка тамак аш уюштурдук. Анткени азыр дүйнөлүк стандарт боюнча гостиницалар билесиздер, чек-аут саат 2-де бошойт да. 2-ге чейин мечитке таштап коюп эмне кылат бул? Чарчайт, уктайт. Кыргыздын курсагы ачык болсо намазды окуй койбойт, башым ортпо дейт. Давай, ишти кыл дейт да. Ошон үчүн сиздердин биринчи курсагыңыздарды тойгузуп алып, анан сүйлөп атабыз да. Настроениңиздарды көтөрүп кичине. Андан кийин бул жакта сиздерге да Мавлида устазы деген чакырдык. Бул жакта аял кишилер көп. Ал 20 жыл ушул жакта илим алган. Ал устаза сиздерге өзүнчө сабак өтөт. Андан кийин бул жакта Мадина Меккеде зыяраттар бар, Куран басмаканалар бар. Курма бакка дагы келебиз. Кыскасы биз колубуздан келишинче 24 саат бою сиздердин ар бириңиздерге кызмат кылганга аракет кылабыз. Болгону сиздер айткан убакта чыкыңыздар, айткан убакта келсеңиздер ошондо болот. Эми бири-бирибизге жардам берейик, жардам бербесек зыян бербейик. Бири-бирибизге жакшы мамиле кылайык, жакшы мамиле кыла албасак кыжалат кылбайык. Бири-бирибизге жакшы сөз сүйлөп коелук ыйык жерде. Эгер ошол да колубуздан келбесе, анда жок дегенде унчукпайык да. Могу жерде аз баары жолу кийип турабыз, бирок сапарга чыкканда билет кезинде кимдин ким экенинчи. Оно жактан айта берет ал, жолук бул, сакал бул жөнөкөй исламдан. Бирок сиздин ички дүйнөңүз азыр канчалык экениңиз азыр ушул жактан көрүнөт да. Мен жолук кийгени менен өзүмдү көрүп алам, мына мондай мен ичимчи. Устазым бир сабагында айтты, бир айтат, адамды билиш үчүн а менен сапарга чыктың беле, а менен алыш-бериш кылдың беле, а менен чогуу жашадың беле. Жо, андай кылбасаң сен анда бул адам жөнүндө эч нерсе билбейсиң. Чыныгы анык жүзүн сапарга чыкканда көргөзөт. Чогуу жашаганда көргөзөт. Кээбилер бар эми, кызмат кылсаң деле жакпайт, өзүнө өзү деле жакпайт, не жакпай аткан деле билбейт. Ошон үчүн колдон келишинче сиздер көпсүздөр. Бул жакта бирок мынакей 20 баладан ашык кызмат кылат. Бир ажы башчыгы 50 кишиге деле аздык кылат. Оруп калышы мүмкүн, чарчап калышы мүмкүн. Ошон үчүн мына бул жакта медреседе окуган балдар, Расул деген балабыз жүрөт, мынакей атайын медреседе окуган аталар сиздерге атайын алып келдик. Мустаздын сабактардан кийин кимдер намаз окуй элек болсо списокторун алабыз. Ошолор намаз окуганды үйрөтөбүз, жаназа окугандарды үйрөтөбүз, дуа кылгандарды ошо мына биздин медреседе окуган балдар бар, бүттүгүн дарат алгандарды баардыгын көргөзүп, үйрөтүп, кандай кылып кеткенче ар бир секундабызды, ар бир минутабызды Алланын ыраазысы үчүн, Алла ыраазы боло турган иштерди кылып кетейик. Кече бир аксакал суразак, аксакал канча жашта? 80 жашта. Машалла. Кандай өттү убактыңыз деп билим дейт. Көз ачып жумганча өтүп кетти го дейт да. А сиздин келген убактыңыз канча? Бир паст өтүп кетет. Сиз ойлоп атасыз, убакыт кенен депчи. Бир карасаң аз жамаатты жаңы тозолуп аткан болобуз. Бир карасаң, скотч каякта, тараза каякта, замзамды каяктан бери, булар кече эле келди эле го. Азыр эле кетип барат. Ошон үчүн акын айткан экен, адамзат алданба, дүйнө деген жалганга, сени таштап качат го акыретке барганда дейт. Дүйнө бизди алдап койбосун, телефон бизди алдап койбосун. Телефон чукулаганды азайтайык, уктаганды азайтайык, көбүрөөк ибадат кылайык. Балдарыңызды мээнети текке кетип калбасын, оңой акча менен жиберген жок. Ким жиберсе ошолордун мээнеттери, ошолордун көз жашы, ошолордун эмгектери текке кетип калбасын туугандар. Уктап кетип калбайык, колдон келишинче аракет кылайык. Анан бири-бирибиздин убактыбызга кирбейик. Саат группада, саат автобус 8-де келет десе, 8-ге такабай 7:30-да чыгып калайык, 7:40-да чыгып калайык. Биринчи не кылайык? Өзүнө каалаган жакшылыкты башкага кааламайын толук мусулман боло албайт дейт да. Өзүңүзгө эмне жакшылыкты кааласаңыз, биринчи жакшылыкка ошого каалап коюңуз. Биринчи аксакалдар өтсүн, биринчи апалар өтсүн, андан кийин жаштар өтсүн. Аксакал келиңиз өтүңүз, сиз отуңуз автобуска. Келиңиз, апа, сиз өтүңүз. Неде Кыргызда макал бар? Карысы бардын ырысы бар дейт го. Аксакалдар бар үчүн, ушулар бар үчүн жамаатта береке болот да. Ошон үчүн кызмат кылайык. Сиздин апаңызга деле бирөө кызмат кылса, кандай сизге приятный болот эле? Кандай сизге жагымдуу болот эле? Ошон үчүн мен биринчи жулунам, наушник мага биринчи жетсин, тамак мага биринчи орун. Бардыгына орун каралган, бардыгына шарт каралган, ар бирине внимание каралган. А бул жактан Оштон келген группалар сиздер өзүнчө, бул жак группалар өзүнчө, бардыгын айткан убактарда чыгып турсаңыздар. Азыркыны Кудай буйруса сабак бүткөндөн кийин бул жакта барабыз, визасын алып атканда жаныңарга визаңарды алып сим карта алып алыңыздар. 58 реалбы, 50 реал турат, сим карта ала тургандар болсо, сим карта алып алыңыздар, анан гостиницага 4-4 бөлүшөбүз. Өзүңүздөр карап, мен бул жакта чужой адам жок, баардыгыбыз эле бирбиз. Андан кийин акча алмаштыра тургандар болсо, азыр асыр намазына баргандан кийин, комнатага киргенден кийин, жайгашкандан кийин, эркектер Максат устаз менен асыр намазды окуп келебиз дагы, кайда келебиз? Сим карта ала тургандар сим карта алып беребиз, акчасын алмаштыра тургандар акчаңарды ала чыккыла, акчаңарды чыгабыз дагы алмаштырып беребиз. Асырдан келгенден. Апалар, эми сиздер кичине чарчап эз ала турган болсоңуздар, асырды комнатадан эле окуй бериңиздер.
Асырдан кийин сиздерге да группага айтабыз, чыкыңыздар, акча алмаштыра турган акча алмаштырып, сим карта алма. Бүгүн чарчасаңыз проблема жок, эртең деле алмаштырып беребиз, эч кандай. Эз алып шашпай сиздер гостиницадан деле окуй берсеңиздер болот. Гостиницада мындай стрелкасы көрүнүп турат, кыйла кайсы жакта экен. Ошол карап туруп окуй бересиздер. Анан кийин программа боюнча түндө 4:30 тахажутка чыгабыз. Аялдар дагы, эркектер дагы. Эмнеге 4:30? 5:10 бул жакта багымдат намазы кирет. Биз 4:30 чыксак, тахажут намазын дагы окуйбуз, багымдат намазын дагы окуйбуз. Бул жактагы бир тахажутуңуз 1000ге жүрөт. Пайгамбарыбыз айтат, менин мечитимдеги бир намаз 1000ге. Азыр сиз элестетиңиз, 1000 жума намаз окудуңуз да. 1000 жума намаз окушун сиздин өмүрүңүз жетпейт. Эми ушул жактан тахажутту көбүрөөк окуйуп, багымдатты көбүрөөк. Ошон үчүн баардыгыбыз кыйноо жок, мажбури. Бирок мен талабым бар, ибадат кылдым дегендер болсо, 4:30 ресепшн алдына чөбүз дагы, чогулабыз, баардыгыбыз намазга кетебиз. Намазга кетип, багымдатты окуп келебиз дагы, андан кийин ибадаттарыбызды кылабыз. Калгандарын гостиницага баргандан кийин, азыр гостиницага жайгаштырып атканда, ар бириңиздер телефонду Wi-Fi-га кошуп кириңиздер. Анан сүрөт-бөрөткө түшүп группага жиберилмей жок. Себеби группада маанилүү маалыматтар гана айтылат. Канчада чыгабыз, зияратка барабыз, анткени бул жакта Ухуд тоосуна барабыз, Куран басмаканага барабыз, Меккеде жана Куран түскөн тоого барабыз, Арафат тоого барабыз, көп жактарга барабыз. Ошон үчүн группада маанилүү маалыматтарды карап коюңуздар. Анан кээ карабай, телефонду карабай, кече бир байке зияратка чыгып атса, уктап калкап түштө чыгып алып таарынат, мындай болбойт да, эмне таштап кетесиң? 99 адам сизди күтүп отура бермек беле. Ошон үчүн биринчи телефонду обязательно маалыматтар болсо карап туруңуз. Биз күнүмдүк маалыматты жазып турабыз сиздерге. Бүгүнкү программаны, анан эртеңки программаны, анан аркы күнгү программаны ошондой кылып жазып турабыз, Азыр тамага шведский стол М деген этажда. М деген этажда. Бул жакта намазхана жок. Намазхана себеби сиз азан айтылса, азыр гостиница ушундай жакын, апаларга да жакын коюлган. Сиз азан айтып, комат айтканча жетип каласыз. Эч неме жок. 24 саат бою мечит ачык турат. Каалаган убакта кирип намаз окуй берсеңиз болот иншалла. Анан бейжиктерди жоготпоңуздар. Бул бейжиктер для красоты үчүн эмес. Бул эртең жоголуп кала турган болсоңуз, мына бул жакта 10 бала кызматтар бар. Кайсы жерде болсоңуз, любойдун телефон арабтар деле чуп калды, кыргыздар келип. Бир чалып алайынчы десеңиз, сизге көргөз берет. Анан телефон набирать эт, мен бул жерде турум десеңиз, биздин балдар кыздар алып кетет. Жок болсо каяктан алып кетет сизди? Кече бир кыргыз апа жоголуп кетти, 5 күн издешип табышкан жок. Монча миллион, азыр мечиттин ичи 40 гектар ногу мечитчи. Ичинде 1,5 миллион адам батат. 1,5 миллион арасында сизди каяктан табабыз? Бирок издеп табабыз го, бирок жоголбойт иншалла. Жамаат менен бирок ногу өзүмчүлдөр, текеберлер, мына менмен сиңгендер, мындай признавать этпегендер, өзү жоголот же чамаданы жоголот да тошундачы. Деген. Ошон үчүн сиздер жамаатты угуп кое бериңиз, айтканды угуп кое бериңиз. Иншалла биз сиздин мындай сапарыңызды ушундай бир унуткус, акыретке пайдалуу бир сапар кылганга колубуздан келишинче аракет кылайык. Форманы кийип жүрүңүздөр, себеби рауза деген бар. Пайгамбарыбыз айткан, мен үйүм менен минбардын ортосу бейиштин бир бакчасы. Ошол жака биз группа менен кагаз менен киргизебиз. Түнкү 2-деби, 3-деби апалар ошол жака раузага киресиздер. Мурунку эң биринчи эчит 35-ке 30 ошондо 4 сотик жерби ошол жерде. Дүйнө жүзүнөн келгендин баардыгы ошол жерге киргенге армандай. Ал үчүн ал жака кагаз чыгат. Кагаз чыкканда баардыгын список менен түндө аксакалдарды ата устаз киргизип чыгат, апаларды устаза киргизип чыгат. Ошол жака форма кийбей калсаңар, кээ бирде кагаздан карап баягы бирөө кийбей коюп, спортсмен экен, өзүн ары бери катып эле мындай айтсаң деле укпайт, оняка отуруп алат, устаз сабак өтүп атса деле. Анан кирип баратканда ошол жерден кармап калды, айтты да, "Но канаке формасы" деди. Бул лидер умуракка формасы алып калды, башыма чык деди, давай деди. Спортсменсиңби, катыйсыңбы, ал өзүң үчүн катыйсың дейт. Ошончолук туугандар, колубуздан келишинче группаны угуп кое берейик. Устазды угуп кое берейик, устазаларды угуп кое берейик. Биз ар бириңиздердин көңүлүңүздөрдү алганга, көңүлүңүздөрдү оорутпаганга аракет кылабыз. Себеби кыргыздар айткан, сен менин көңүлүмдү алсаң, мен сага өмүрүмдү бергенге дайыммын. Көңүлүмдү ооруттуң, жүрөгүмдү жараладың, сөздөрүң жүрөгүмдү талкалады. Эми сен менин көңүлүмдү алсаң дагы өмүрүмдү бере албайсың дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Кабаны карап айткан экен, Каба, сен кандай жыттуусуң, сен кандай бийиксиң, бирок сага караганда бир мусулмандын каны, жаны, аброю, көңүлү өйдө турат. Бир мусулмандын көңүлүн оорутканга караганда Кабаны талкалагандын күнөөсү жеңилирээк дейт. Ошон үчүн сураныч, сизди бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпайык, калажак жакшы сөздөрдү сүйлөп коелу, Кудай бурса, анан дагы курма убакка келебиз, сабактар болот, кыскасы, колубуздан келишинче аракет кылабыз, Калган программаларды айтып бердим, кийинкисин дагы кеткенче айтабыз. Анда микрофонду устазга берейик, жакшылап баяндарды, сабактарды угуп катышайык иншалла. Устаз келиңиз.